Менин акылдуу бөбөктөрүм, кандайсыңар? Жакшы дем алып турдуңарбы? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар балдар. Ар дайым маанайыңар бүгүнкүдөй ачык болсун деп сабагыбызды да баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы мен ден соолукта болом деп аталат экен. Кана балдар, сабактын алдында жагымдуу маанайды тосуп алуунун максатында жаныбызда отурган апаларыбызга карап бир жылмайып алабыз. Азаматсыңар балдар. Мынакей, маанайды да көтөрүп алдык эми. Эми баарыбыз чогуу мен канткенде ден соолукта боломун деген суроого чогуу жооп издеп көрөлү балдар. Демек, биринчиден ар дайым таза жүрүшүбүз керек экен. Колубузду бат-баттан самындап жууп турушубуз керек. Ошондой эле эртең менен жана кечинде жатаар алдында тишибизди да тазалап жууганды унутпашыбыз керек экен балдар. Андан сырткары тез-тезден жуунуп турушубуз керек экен. Ошондой эле кыздар жана балдар чачтарын тарап жүрүшү керек экен. Экинчиден, организмди керектүү витаминдер менен камсыздоо. Бул дегенибиз мөмө жемиштерди жана жашылчаларды көптөн жешибиз керек экен. Анда биздин организмге керектүү болгон витаминдердин баары бар экен. Жана албетте кургатылган жемиштерде да витаминдер абдан көп экен. Витамин деген бул балдар өмүр берүүчү заттар дегенди билдирет экен. Үчүнчүдөн, спорт менен машыгып, спорт менен дос болушубуз керек экен. Спорт бул биздин ден соолугубузга да абдан пайдалуу.